Жалал-Абад шаарында 15 күнгө тагыраагы жаңы жылга чейин ири масштабтагы жарманкеге старт берилди. Анда Жалал-Абад облусунда өндүрүлгөн продукцияларга өзгөчө көңүл бурулган. Старт берилген жаңы жылдык жарманке муниципалдык базарда уюштурулган. Анда облустун бардык район шаарларынан келген атамекендик продукциялар коюлган. Жергиликтүү бийликти алыскы Чаткал районунун таза балы өзгөчө кызыктырды. Японияга экспорттоого сунуш берип, колдоого аларын айтышты. Бул жааттан алганда жарманкеден мындагылардын үмүтү чоң. Чыгарышыңар керек да мына. Бизде 2 магазин бар азыр. Мына мынерге постоянно койгула, саттылар. Чаткалдан табигый тобалынан болот. Bunun составында шашыр деген гүлдөн алат, эң негизгиси гийготтон алат. Колундуктан бизден губернатор айтты, бирөөсө япондор эмне кылса, ошолор менен экспортко чыгайын деген үмүттөбүз бирөөсө. Ошол экспорт чыгайын деп атабыз. Бар да, Эми бул жакта ооба бар, сөз бар. Биз көлөм чыгарып беребиз. Китай болобу, Япония, Сеул, Корея кайсы жакта болсо чыгарып беребиз. Болгону бизге келген инвесторду туура багыттоо болсо, ошондо гана чыгарып беребиз. Жарманкеге байланыштуу базар аралаган тургундардын да катары калың. Өзүм Сузактан келдим. Ярмарканы угуп келдиңизби же кандай? Жок, ярмарка угуп келдим. Ашы бир неделя болуп калды. Шу айтканга шу келип таанышып жүрөбүз. Жакшы нерсе бар экен. Жакшы эле, ярмаркалар адам көп. Содалар жакшы болуп атат. Кудайга шүгүр, бардыгынын базарын берсин. Силердин да келе жаткан жаңы жылыңар менен жаңы жылда жаңы ийгиликтер болсун. Өрдөктүн максы 500, корозу 1000. Ырыс айыл өкмөтүнөн келдик. Үйдөгү өзү домашний бардыгы, тооктор дагы. Буга чейин ono чоң базарда ошо алып сатарга сатчы элек, кетчү элек. Азыр Кудай кааласа мына өзүбүз сатып атабыз. Ярмарка болот дегенден анан келдик кана өтпөй деп алып келдик. Кудайга шүгүр сатып атабыз. Алып атабыз. Канчадан буларыңыз? Макиларын 500дөн, корозун 1000ден кылып сатып атабыз. Жалал-Абад шаары боюнча мындай жарманке бир эле ушул жерде уюштурулат. Шаарды иретке келтирүү максаты менен башка жактарга тыюу салынган. Андыктан бул жерден азык-түлүктүн тартып, башка да керектүү шаймандарды табууга болот. Ярмаркага катышам дегендер болсо, продукциясын алып келем дегендер болсо, биз жайларын даярдап берүүгө бүгүнкү күндө да даярбыз, дагы да чакырабыз. Да бир эскертип кетчү нерсе, ушул шаарыбызды иретке келтирүү максатында башка жерлерде мындай ярмаркаларга уруксаттар берилбейт, уюштурулбайт. Ошондуктан каалоочулар болсо ушул жакка кайрылышса, ар дайым эшиктери ачык. Негизги баягы керектүү делген күрүч келип отурат, оптовый баада келип атат. Суу майлар келди, ундарды алып келишти, бал азыктарын алып келип атышат. Анан сырткары өзүбүздө баягы пекарнялар барго, местный өндүрүштөгү, ошолордун дагы продуктулары келип атат. Подарочный упаковкада жазалган жаңгак дейбизби, мисте дейбизби, көп нерсе тапса болот да бул жерде. Жарманке белгилүү эстрада ырчыларынын коштоосунда өтөт. Жергиликтүү бийлик тургундарды 31 декабрга чейин уюштурулган ири жарманкеге катышып, акысыз концертке күбө болуп кетүүгө чакырат. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.